Негизги сооп үйдүн сыртында эмес, үйдүн ичинде экен. Аялыңызга бир чыны сууду мээрим менен берип атасызбы? Ал дагы сооп экен. Аялыңызга мээрим менен карап атасызбы? Ал дагы сооп экен. Бир үйдө кызмат тамак кылып атасыз, башка кылып атасыз, балдарыңызга кичине бирдеке алып келип атасыз, ал дагы сооп экен. Сабыз алып келесиз, канча штук сабыз болсо, штугуга чейин эсептеп сооп берилет экен да. Эми мисалы үчүн гүрүч алып келип койсоңуз, канчалаган миң даана гүрүч бар, ошого жараша сооп ала берет экенсиз да. Айтайын деген не маселе? Үйүңүздүн ичинде экен сооптун бардыгы, жакшылыктын бардыгы. Бүгүн сыртка $1000 бер, $10,000 бер, болду, кетти, жок. А үйүңө бергениңчи? Ошондуктан эркектерге айтарым, сырттан издебе. Жакшылыктын бардыгы үйүңдүн ичинде. Үйүңдүн ичине бер. Сооптун бардыгы үйүңдүн ичинде. Жада калса ошо аялыңа мээрим көздөр менен карагандыгың, ошо бирдеке алып келип берип аткандыгың, бардыгы сооп. Түнү жатыш маселесинде, төшөк маселесинде кылып аткан иштериңин бардыгы булар дагы сооп болуп эсептелет. Эгер ниетиң калыс, Аллах үчүн боло турган болсо. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бардыгын кылып аткан болсоң, аялың үчүн, үй бүлөң үчүн. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, эркектер, соопту сырттан издебе. Сырттан издебе, иштен изде. Эгерде сиз бир нерсе болуп калсаңыз, сырттагылар келип бир нерсе кылып бербейт. Ошо алдыңыздагылар кылат.